Ташиев менен биз 2005-жылы бир мандаттуу округдардан депутат болуп келгенде таанышып чогуу иштешип калганбыз. Эми Садыр Кожоевич экөөбүздүн мамилебиз, саясаттагы багытыбыз, бул турмуштагы чогуу мындай аракетибиздин баардыгын Кудайым көрүп билип турат да. Ошондо эле мен Ташиевдин мындай жүрөгү таза, мекенчил, эл үчүн, жер үчүн, мамлекет үчүн күйгөн бала катары мындай адамды бир сүйлөшкөндө эле билип койсоң болот. Ички дүйнөсүн билсең болот да. Мындай баарлашып келгенде эле. Мен ошон үчүн 2005-жылы дос болгонбуз. Биз бири-бирибизге бир саясат үчүн, же бир байлык үчүн, же бир таасир үчүн жардам берип, бири-бири жүрүп таял деген оюбуз жок. Биздин негизи экөөбүздүн достук, адамдык сапаттарыбыздын дал келиши болуп калды да. Достугубуз экөөбүздүн түбөлүк бойдон калат. Бул достугубуз биздин экөөбүздүн жеке эле кызыкчылыгыбыз үчүн эмес, биз мамлекетибиздин, элдин кызыкчылыгы үчүн ушу достугубузду колдонобуз деп антташканбыз. Ошо бойдон биздин достугубуз түбөлүк калышкан. Бирок ошол эле мезгилде биздин кызыкчылыгыбыз да дал келди. Биздин негизи кызыкчылыгыбыз бул мамлекетибиз. Кыргызды сүйгөндүгүбүз, кыргыз элин, кыргыз мамлекетин сүйгөндүгүбүз. Ушул дал келип калды да. Анан эми баягы ортого от жаккысы келгендер, бизде ошо кыргызда уже илгертен каныбызда бар да. Экөөнүн ортосуна от жагып, анан ортодо башка бирөөлөр бир келип бир ошонун бийлигине жетип калса, же мен отурган креслого илинип калсам, же такыр эле башка жерге бир барып калсам деген ушундай бир от жагуулар, аракеттер болот да. Баары бир эле саясатта достук жок дешип эле жанагы ар түрдүү адамдар бизди кагыштырганга аракет кылышып, ар түрдүү пландарын түзүшүп, ушул экөө урушуп кетсе, анан бизге дагы бир күн тийип калар бекен дешип, ушинтип эле үмүт кылышып эле жүрүшпөдүбү? Бирок азыр деле ошо үмүт кылгандар бар. Бирок ошолордун баардыгынын үмүтү, ою таш кабат. Таш капты, жана мындан ары да таш кабат. Эчен бир суулар акты, кечүүлөрдү кечтик, кыйынчылыктарды бирге көрдүк, камалып түрмөдө бирге да отурдук. Анан бүгүнкү күнгө чейин достугубуз уланып келатат. Биз бири-бирибизге мындай саясатта бирибизге бутубуз тоспой кайрадан жөлөк таяк болуп келгенибиз үчүн мына мамлекетибиз оңолуп атат. Мамлекетибиз көп маселелер чечилип атат. Мындан ары да ушундай болот. Бул экөө урушуп кетиптир, анан мындай тигиндей деген сөздөр бул калп. Биз урушпайбыз. Урушсак дагы өзүбүз ич ара урушушубуз мүмкүн, бирок тил табышып алабыз. Садыр Кожоевичтин бийлигине же болбосо президенттигине мен кызыгып аткан жерим жок. Ошонун Садыр Кожоевичтен алып мен бир президент болуп алайын деген оюм жок. Эч качан биздин достугубузду эч ким, бир гана Кудай ажыратышы мүмкүн. Атак мындай ушактар, ортого түшкөн интригалар биздин достугубузду ажырата албайт. Кудай буйрса бизди, Садыр Кожоевич экөөбүздү бул өмүрдө, бул турмушта, бул жашоодо ажыраштыруу, бул өмүрдүн бүткөндүгүнүн гана себеби болушу мүмкүн да. Башка себеп болушу мүмкүн эмес. Мен мындан ары дагы ушул Кудай буйрса, Кудай ден соолук берип иштеп турсак, ушундай таризде өмүрүбүздү улантсак, бүтүрсөк деген оюм бар.